Саламатсыздарбы, менин атым Перизат. Көпчүлүктү кызыктырган айгүлгүлү дал ушул менин айылым Карабулак айылында өсөт. Дүйнө жүзүн кызыктырган айгүлгүлү жөнүндө кененирээк айтып беребиз. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Çeşip aygül tova aytip biremele arkız ova ayaldığında şamalga ırgalışat ayga tosup cüzdörün öyde gola aygül gülü özüngdöy açılıptır her bir salmon çoktoy gülge tola alamdağı güldördün hanışasın arnağım var özüme ırga koşu. Айгүл көрүүнү каалагандар үчүн Баткенге Оштон келиш үчүн маршрутка менен келсеңиз, бир адамга 300 сомго билет алсаңыз болот. Ал эми такси баасы бир адамга 600 сом болот. Бишкек Баткен такси баасы бир адамга 1500 сом. Ал эми авиа билеттин баасы Бишкек Баткен 3000 сомдон 4200гө чейин. Ардагерлер үчүн 2500 сомдон авиа билет сатып алсаңыз болот. Самолет Баткенге Бишкектен шейшемби, бейшемби, ишемби күндөрү учат. Баткен облусу республикабыздын башка облустарынан айырмаланып, өрүк-зардын мекени. Бул өрөөндө өзүнүн татымдуулугу боюнча балдан кем эмес асыл баалуу түркүн сорттогу өрүктөрдүн даамы менен даңазаланып келет. Ал гана эмес, дүйнөдө сейрек кездешкен эң кооз гүлдөрдүн бири айгүл гүлү да дал ушул облустун аймагынан орун алган. Эл арасында кеңири айтылып келген уламыштын маани-маңызы төмөнкүчө. Илгери бул Карабулак аймагында бир бай жашайт. Анын айчырайлуу айгүл аттуу кызы болуп, өзүнүн наздыгы, суулугу менен башкалардан айырмаланып, өзүнүн адептүүлүгү менен ата-энесин кубанычка бөлөп келет. Айгүл бой тартып эрежеге жеткенде ай жамалы ачылып сулуу кызга айланат. Ошол эле айылдагы Козулан деген баатыр дагы эмгекчил жигит болот. Аны менен Айгүл айым сүйүшүп калат. Эки жаштын ата-энеси да балдарынын купул сезимдерин байкап калышып, билдирбестен той камын көрө башташат. Бирок ошол мезгилдеги баскынчы душмандар менен болгон катуу кармашта Козулан тарап жеңилип, баатыр Козулан багынып бергиси келбестен кашык каны калганча салгылашып жатып каза болот. Жолдоштору анын жүрөгүн айылга алып келип, кутучага салынган жүрөктү Айгүл гүлгө алып келишет. Бул кайгылуу кабарды укканда чыдабай ыйлаган бойдон Айгүл тоону көздөй чуркап жөнөйт. Тоого жетип, кыздары менен коштошуп, өзүн бийик аскадан төмөн карай таштап жан берет. Ал аскадан каныны боелгондой кочкул кызыл кан агып, кандар түшкөн ар бир тамчысынан кочкул кызыл саргыч түстөгү өтө кооз гүл өсүп чыгат. Ал гүлдү Айгүл гүлү деп кыз боюн таштаган асканы болсо Айгүл таш деп, ал эми Айгүл таштын бет маңдайындагы тоону Козулан тоосу деп аташат. Баатыр жигит Козуландын жүрөгү кыз менен кошо жерге жашырылат. Ошентип тирүүсүндө тагдырдын буйругун насип этпеген бул эки жаштын тилеги тигил дүйнөдө биригип, алардын каны жанынан Айгүл гүлү жаралып калган экен. Азыр Айгүл гүлү өскөн аймакта ондогон үйлөр салынып, Айгүл таш деген чакан айыл пайда болгон. Алган эмес Айгүл таш көчөсү да бар. Айгүл гүлү жыл сайын апрель айынын орто ченинде ачылып, май айынын орто ченине чейин гүлдөйт. Башка гүлдөрдөн айырмаланып, анын гүлдөө мезгили 20-25 күндү гана камтыйт. Анын дагы бийиктиги 1-1,5 метрге чейин өсөт. Жана тоонун күнгө эмес, тескей капталында өсүшү табиятынан кооз гүл аталган Айгүл гүлү илимий эмгектерде Петиум Эдуарда же болбосо орусча Рябчик Эдуарда. Бул ажайып кооз гүл жаланганат таштуу жерлерде өсүп, тамыры да терең жайгашкан. Бир караганда гүлдүн ичинен чоң шүйдүрүм тамчыларды байкоого болот. Жергиликтүү эл ушуну сүйүшкөн эки жаштын көз жашы деп айтып калышат. Айгүл гүлүнүн 1-2 сөңгөгүндө 5-6, айрымдарында 7-8 кадимки коңгуроону элестеткен таажылуу, узун жалбырактуу кочкул кызыл, сары
сары түстөгү гүлдөр орун алып, адамдарды өзүнө тартып турат. Азыр айгүл тоосу корукка алынган. Айгүл гүлү дал ушул Карабулак айылында өсөт. Карабулак айылынын кире беришинде бет маңдайда айгүл тоо, анын маңдайында Козулан тоо. Айылга келген конокторду кош келипсиңер деп тосуп турат. Мына биз Айгүл Таш көчөсүндөгү турган эженин үйүнө келдик. Кызыгы ушул көчөдөгү бардык тургундар Айгүл гүлүнүн өздөрүнүн короосунда өсүшөт экен. Анда биз ошол турган эженин гүлдөрү менен таанышып келели. Турган эже кандайсыз? Жакшы, кел кызым. Айы, сиздин айгүлдөрүңүз ошол чөптөр жерден эми эле башын чыгарса, айгүлүңүздүн бою ушунча узун болуп калдыбы? Айы, турган эже, мунулар дагы айгүл гүлбү? Булар уруктан чыкканбы, Булар манабай гүлдөр, булар чыкканга уруктан алып тиккенбиз 28 жыл болду кызым. Көчөтөдөн тиккен эдик. 28 жыл болсо анда менден 11 жыл чоң экен да. Ошондой кызым. Анан манабалары болсо уругуну чачкандек 1 жыл болду. 1 жылда 1 кулак болуп чыгат. 2 жылда 2 кулак болуп чыгат бул гүлдөрчү. 7 жылда гүлдөйттер буларчы гүлдөр. 7 жылда. Жыл кошкон сайын баштары, гүлдөрдүн баштары көбөйөбү? Көбөйөт. Маналар болсо 8 баш, 9 баш болот жакшылары. Бул гүлдөр канча түрү? Сары жана кызыл? Сары болот. Сары түстүү болот. Мына биз Айгүл Таш көчөсүндө турабыз. Айгүл Ташка жакын эле калды. Ушул Айгүл Таш көчөсүнүн дагы бир тургунунун үйүндөгү айгүлдөргө көз салалы. Саламатсызбы эже? Кандайсыз? Жакшы. Айы, сиздин айгүлдөрүңүз аягында көп экен, Сиздин гүлдөрүңүз аябай сонун экен. Бул гүлдөргө канча жыл болду? Гүлдөргө көп болду. 30-40 жыл деп атышат. Мен келгениме 15 жыл болду. Сиздин гүлдөрүңүз турган эженин үйүнө барып келдик. Ошол турган эженин үйлөрүнө караганда өтө көп экен. Же тоого жакын жайгашкандыгынабы, же сиз кантип көбөйтөсүз? Бул өз уругунан түшүп эле көбөйүп атат жылдан жылга. Ошол эле. Ошол уругунан чыккан гүл канча жылда гүлдөйт? 8 жыл, 10 жыл ар кандай гүлдөйт. 7 жыл, 8 жылдан башталат. Айгүл гүлдүн уругу өтө кичинекей болот экен. Ошондуктан Айгүл Ташка барганда туристтер этият болуңуздарды өтүнөбүз. Буну депсегенде чыкпай калышы мүмкүн экен. Мына эми эле уруктан баш баккан гүлдөр экен. Ойлоңуздар. Гүлдөр 5 апрелден баштап гүлдөйт экен. Изат эженин үйүнө келип 5 апрелден баштап келип, сиздер ушул гүлдүн сулугуна суктанып, селфи кылсаңыздар болот. Баса мен да бир селфи кылайынчы. Мына биз Айгүл Таш көчөсүнүн акыркы үйүнө келдик. Айгүл Таштын астындагы Назгүл эженин үйүнө келдик. Назгүл эже кандайсыз? Жакшы. Кандайсың? Жакшы. Биз ошол сиздин үйүңүз Айгүл Таштын эле жанында экен, гүлдөрүңүз көп болсо керек? Жок, биздин үйүбүз Айгүл Таш көчөсү, Айгүл Таш тоосуна жакын болсо дагы, бирок мен ушул убакка чейин айгүл гүлдү балдарыма дагы ошол тамыры менен алып келейик десе дагы койгула балдар бул корукка алынган гүл деп эч ушул убакка чейин алып келдирген жокмун. Анан кечээ күзүндө мен кошунам бар, ошол кошунамда уругудан, айгүл гүлдүн уругунан кечээ күздө, кеч күздө мен ушул эмеге жандамдарга эгип койдум. Ошондо быйыл тиктиңиз? Ооба, көчүп келгениме 14 жыл болсо дагы быйыл эми тиктим да. Ушул убакка чейин айгүл урук дагы таппай жүрдүм. Анан быйыл ушул күзүндө мен дагы көбөйтөйүн деп, бирок уругунан көбөйтөйүн дедим. Себеби тамырынан алып келсек, биякта корукка алынган үчүн өзүм дагы ошол эмем чыдабадым да, дитим чыдабады. Бул жерди чөкүчтөр менен кичине казып алдым. Бул жерди казып алдым дагы. Анан айгүл гүлдү эгип, колум менен эктим дагы. Анан тырмоок менен 1-2 тартып койдум, себеби шамалга учуп кетпесин деп да. Эми бул айгүл гүлү кечээ күзүндө эккен болсом, быйыл 1 кулак чыгарат. Анан ушинтип ар жылы 1 кулактан чыгарып 7 жылда гүлдөйт да. Ар жылы ошо канча кулагы болсо, ошонун канча жашка толгондугун ошол айгүл гүлдөн билсек болот да биз.
ошол уругунан эккен айгүлгүл бул 7 жылда гүлдөйт деп укканмын да мен. Ал эми ошол жалбырагы канча болсо гүлү көбөйөбү, гүлдүн башы? Ооба, ошо жалбырак канчалык көп болгон сайын гүлү дагы көбөйөт. Анан 7 жылда уже бир баш салат, кийинки жылы 2 баш, ушинтип айгүлгүлдүн башы дагы жыл өткөн сайын бир башка көбөйө баштайт да. Ал эми бул жердеги айгүлгүлдөрдү 2 жыл мурда ушул жерге эккенмин. 2 жылда ушундай болду бул айгүлгүлдөр. Буларды баягы гуйлардан, мал жандыктан коруп, бунун үстүгө тикенек жаап койдум да. Себеби муну делеп таштаса, күзүндө биз гуйларды коргонго айдап жүгүрөбүз да. Ошондо ушулар делеп таштабасын деп, ушул тикенек эмелер менен, чөптөр менен, отундар менен жаап койдум. Азыр эми мына өзүңүздөр көргөндөй, быйыл экинчи жыл болгон үчүн мына 2 кулак болуптур. Мына Айгүлтоонун жанындагы Айгүлташ көчөсүнүн эң акыркы үйүнө келдик. Кызыгы ушул Айгүлташ көчөсүнүн эң акыркы үйүндө эч кандай гүл жок экен. Бул Арапбай экенин үйү. Бирок ошондой болсо дагы бул жерде сырт жактан келген конокторго Арапбай экенин үйүнүн эшиги ар дайым ачык. Конок болуп жана тоого жакын экен. Ошол Айгүлгүлдү көрүп кетүүгө мүмкүнчүлүк. Айгүлтоого жакын эле калдык, анда эмесе кеттик. Мына биз Айгүлтоого дагы келип жеттик. 12 ай 1 жыл бою ошол Айгүлгүлүн коруп келген токойчу Аскар байке, кандайсыз? Жакшы. Айтсаңыз, сиз ушул Айгүлгүлүн коруктап канча жыл иштеп келе жатасыз? Мен өзү жалпы стажымды айта турмасам, 26 жылдан бери токой чарбада иштейм. Анан Айгүлтоо 2009 жыл бирге 10 жылдык мөөнөт менен токой чарбага Карабулак айыл өкмөтү өткөрүп берди. Ошондон бери токой чарбада. 2009 жылдан баштап иштеп келе жаткан болсоңуз, быйыл мына 2019 жыл. Ошол 2009 жылга караганда 2019 жыл ошол арасында гүлдөр азайдыбы же кандай көбөйдүбү? 2009 жылда 2019 жылга чейин айгүлдөр көп эле үзүлүп кетти, кароосуз калып. 2016 жылы мына өкмөт тарабынан ограждение кылып тосулду. Теске жагы. Ошо тосулган мына 2 жыл болуп тосулгандан бери айгүл үзүлгөнү аз да. 2 жылдан бери жакшы азыр көбөйүп атат. 2 жылдан бери ограждение кылып тосулуп жакшы көгөртүп атат. Ушул эл менен иштеген аягында эле кыйын болсо керек. Сиздерде кандай көйгөйлөр болот? Эми эл менен иштешкенде айгүлдүн ошол 15 күн 20 күн сезон болот. Ошондо кичине кыйынчылык болот. Калган убакта кыйынчылык жок. Кайсы числолордон баштап, канчасынан баштап бул жакка элдер көп келе баштайт? Эми бул мынау абанын немесине карайт да, күндүн немесине. Күн ылык боло турган болсо, аба райынын немесине 10 күн илгери гүлдөйт. Эгер күн суутуп калса 10 күн кийин гүлдөйт. Эң сезон кызык гүлдөрү 5-ден 20-сына чейин, апрель. 5-ден ачылат, 20-сына чейин 15 күн сезон. Бул гүл сейрек кездешчү гүлдөрдүн катарына кирет жана өтө көп адамдар туш тараптардан дүйнө жүзү боюнча туристтер келип көрүп кетет эмеспи? Ошончо элден кийин ар элден ар кандай мусор таштандылар чыгат. Ал таштандыларды сиздер кандай жыясыздар, кандай? Таштандылардын көбүнчө ушу Карабулак орто мектебинин окуучулары, анан баягындай жеке ишкерлер келип ошолор неме кылып, ошол салымдар менен тазалап туруп балдар. Айгүлтоонун бардык эле айлана чөйрөсүндө бардык жагында гүл, айгүл өсөбү? Эми илгери өскөн, азыр эми 2 жылдан бери ограждение болуп тосулгандан кийин биз бир тараптык чыгарып атабыз да. Жанагы күн чыгыш, күн батыштарга чыгарбайбыз. Ошо тушуна чыгарып атабыз. 2 жылдан бери кула калса нар жактары гүлү жакшы өсүп атат. Жылыш бар, көбөйүп атат күндөн күнгө.
2 жылдан бeri жакшы эле болуп калды. Дагы 2 жыл сактай турган болсок түзүү эле болуп калды. Мына тоо азыр жалгыз. Туп тура бир эки жумадан кийин ушул айгүлгүлү гүлдөп баштайт. Айгүлгүлүн көргөнү кызыгуучулардан жана туристтерден сурап элем. Ошол гүлгө аяр мамиле жасооңуздарды суранам. Анткени ошол айгүлгүлүнүн ачылышына көптөгөн жылдар талап кылынат. Жаратылышка аяр мамиле кылыңыздар. Бул ушул парникке канча жыл болду? Бул парниктин эккенибизге 3-чү жыл болуп атат. 2017 эккенбиз, азыр быйыл 3-чү жыл. Ограждение тосулгандан кийин муну эккенин себеби кар-картаңдар, жанагындай майып балдар келген балдар уяка чыга албайт экен да. Ошон үчүн биз муну эгип көгөртүп, ошолдо чыга албай калган дем алган келгендерге көрсөтүш үчүн ушул парникти эктик. Мына азыр 3-чү жыл. 3-чү жылга кетип атат. Уруктан эккенбиз. Бул жерде гүлдөр бар, биякта жок. Бардыгына тилген эмеспи? Булар айгүл гүлү салкын жерди жакшы каалайт экен да. Салкын жерди. Мына өзүңөр көрүп атасыңар, мына салкын, мына фундамент тосуп турган жактар жакшы чыккан. Биз жылга дополнение кылып туруп урукту үстүнөн себип атабыз. Мына өзүңөр көрүп атасыңар, астынан дагы чыгып атат мындай кичинекейче. Буларды биз көчүп эки жакка тикпейбиз. Ушул жерде турат. Кар-картаңдар, жагында май балдар келсе, ошолорго көрсөтүш үчүн, неме кылыш үчүн ушуну көбөйтүп атабыз да. Айгүлгүлүн көргөнчө, Кара Булак айылында өтө кооз жерлер өтө көп. Алардын бири Музбулак дачасы. Саламатсызбы Мария эже? Жаз келип, сезонго даярданып атасыздарбы? Ооба, бизде эми мына айгүлгүлүбүз бар эмеспи? Бүт бардыгына элге белгилүү, ушул жерге эми эл келгендигине байланыштуу. Айгүл ташта көлөкө жай жок. Эми эл келгенден кийин көлөкө жайды издеп чыгышат. Биз ошол сезонго жараша мына көк чөптөрдүн үстүн тазалап, шыпырып, гүлдөрдү отургузуп, ошого даярдык көрүп атабыз эмичи. Ошол биздики азыркы немебиз гүлгө чейин кичинече тазаланып, көрктөнүп калыш керек. Бизде эс алуучулар келгенде эми биз бир сөрүнү кичинесин 300, чоңун 500 кылып беребиз. Элдин санына жараша эле ошондой эле келип анан өзүлөрү отуруп, алып келген немелеринен ооз тийип, бышырып, жеп кетишет, эс алышып отуруп.
ошолорду уюштуруп беребиз, ошону карап турабыз. Анан ушул жерге көрктөндүрүп, жашылга суу коюп дегендей чөптү кайрадан өстүрүп алар кеткенден кийин ушундай иштерди жүргүзөбүз. Ушул мурда эл келбейт эле бул жака. Өз алдынча чыккан, ночевкага чыккан эмелер болот эле, эс алуучулар. Алар келип көк чөптүн үстүндө таары жок, ушул шарты жок жерлерге отурушуп, анан мусор толдуруп, сууларды булгап кетишчү эле. Эми ошондон кийин алар өзүлөрү дагы ушундай суранышып, ушу жай кылып берсе, жакшы эс алсак деген ой пикирлерин айтышкандыгына байланыштуу акыркы мезгилдерде ушу элди тосконго аракет кылып ушундай жайларды уюштуруп алдык өзүбүзгө. Мына биздин айылда жаштарга, элге иш жок. Эмичи. Эми миграцияга байланыштуу балдарыбыз бардыгы шаарлап кетишкен. Анан эми биздин айылда ушул өзүбүзгө өзүбүз иш таап, мына ушундай жерлерди өздөштүрүп, көчөт тигип, бак тигип, гүлдөрдү тигип, жайларды кылып, ушу айгүлгүлү популярдуу болгондон бери ушул мыймандарды тосконго аракет кылып. Жаратылыш жанданганда эл кошо жанданып калат да. Жаратылыш аябай кооз көрүнөт бизде, жакшынакай болуп, жапжашыл килем ток жайып койгондой. Ошон үчүн бул жака эл эс алганы келишет көбүнчө. Негизинен мына ушулар биздин каналдын көрүүчүлөрү Айгүлдүн мекени болгон Кара Булак айылынын аз да болсо кооз жерлерин айтып өттүк. Жана Кара Булак айылынын сырдуу жана табышмактуу кооз жерлери аягандай көп. Аларды биз сиздерде алдыңкы видеолордон көрсөтүп берүүгө аракет кылабыз. Андыктан биздин каналдан алыстабаңыздар. Саламыбыз түз болсун.